кол менен алып туруп көчүгүмө бир чапкан катуу. Мен костюмду карап турдум да, мүмкүн көйнөгүм кыскараак болуп калганбы, мен негизи кыска кийим кийбейм. Ал захотел, ударил деп койду. Бирөө жазыптыр, ей, наверное, нравится, раз молчит депчи. Мен аябай таң калдым. Мен деле ошол көчөдөн бир айдай баспай калгам. Жада калса өзүм коллегаларым, ушул сен ушул чоңой эле калган аялсың, бул жөнүндө эмне кыласың айтпайм. Не боло берген иште депчи. Көптөгөн ушул укук бузууларды жасаган жарандар баары ушул базага киргизилген. Алардын өздүгүн аныктоо эч кандай бир кыйынчылык туудурбайт. Коомдук жайларда же коомдук транспортто бейтаныш адамдардын кучактап, кармалап же жыттап жиберген жосунсуз жоруктары тилекке каршы азыр кадимки көрүнүш болуп бараткандай. Жакында эле автобуста бара жаткан кызды кармалаган адамдын окуясы коомчулуктун көңүлүн буруп, катуу талкууга алынды. Бүгүн эже сиңдер берүүсүндө кыздар, аялдар туш болгон сексуалдык ыдык тууралуу сүйлөшөбүз. Эфирди мен Наргиза Асекова алып барам. Студияга келген конокторубуз менен тааныштырып өтсөм, Эльвира Сурабалдиева, Жогорку кеңештин депутаты, Айдай Токоева, активист, журналист жана Эрмек Матиев, Ички иштер министрлигинин улук тескөөчүсү. Биздин талкуубуздун алдында ошо жакында эле болуп өткөн окуяны көрүп алып, андан кийин эфирди улантсак. Мынакей бул видеодогу адам 3-февралда кармалды. Бул окуя ошо телефонго тартылып, коомго чыгып, катуу резонанс жаралып кеткени үчүн дагы укук коргоо кызматкерлеринин ыкчам иштегенине түрткү болду окшойт. Эрмек мырза, айтсаңыз, ушул шектүү майда бейбаштык беренеси менен кармалды. Бул берене боюнча ал кандай жаза алат жана анын жазасы бул ушундай жосунду кайра кайталабаганга сабак боло алабы? Сот тарабынан ушул жогоруда айтылган берененин негизинде 5 күндүк камак түрү тандалып алынган. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамына ылайык бул жаран атайын каттоого алынып, алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлөт. Эми ушул жаза, ушул катаны кайра кайталабаганга сабак болуп бере алат деп ойлойсузбу? Сөзсүз түрдө бул жаран менен ички иштер органдарынын кызматкерлери алдын алуу иш-чараларын жүргүзөт. Жүргүзүлгөн алдын алуу иш-чараларынын негизинде бул жаран мындай жосундарга, мындай аракеттерге барбайт деп ишенебиз. Кийинки суроом Айдай айым сизге болуп жатат. 2021-жылы ушуга үндөш окуяга туш болгонсуз. Анда сиз журналист болгонуңуз үчүн, укуктарыңызды жакшы билгени үчүн дароо милиция кызматкерлерине кайрылып арыз жазгансыз да. Ошол окуяны эстеп айтып бере аласызбы? Ошол маалда укук коргоо органдарына кайрылуу процесси кандай болду? Арыз жазганда дароо эле кабыл алыштыбы? Биз курбуларыбыз менен кечинде менин үйүм жакка баратканбыз. Анан ал жерден 3 бала келаткан маңдайыбыздан. Анан бирөөсү мен мындай мага жакындаганда кол менен алып туруп көчүгүмө бир чапкан катуу. Анан мен ал жерде шок болуп бир нече секунд турдум. Анан кайра өзүмө келип туруп дароо эле милицияга чыга баштадым. Курбуларым ал кишини токтотконго аракет кылып, видеого тарта башташты. Баары сурадык да, эмне үчүн сен кызга кол тийгиздиң депчи. Десек, ал захотел, ударил деп койду. Кааладым ошону. Эмне анда шорточон жүрөсүң дейт. Жай болчу, июнь. Анан артынан да кууп мен чуркап бардым, бирок жете алган жокмун. Андан кийин дароо эле ошо милицияга чыгганда эч ким алган эмес да. Кечинде ошо мен үйүмө барып, биз аябай жинибиз келгенде зарланып, эмне кылсак деп ошо видеону биз Facebookка жерге тараттык. Эртеси күнү ойгонсом, ошо видеонун астында көп комменттер болуп кетти. Анан албетте жарымдан көбү бизди күнөөлөштү. Силер эмне кечинде жүрөсүңөр, эмнеге шорточон жүрөсүңөр? Анан ушундай деле бизге асылып башташты кайра. Эмнеге сөгүнөсүңөр дептир. А силерге бирөө кол салганда эмне кылышыңар керек? Ой, кечиресизби? Мен биякта кечинде жүрүп калыптырмын деп кайра өзүң кечирим сураш керек белең. Жок, конечно, сөгүнөсүң, жиниң келет. Анан ошо видео аябай ушундай резонанс туудурган үчүн мага милициядан өздөрү чалып башташты да.
кече силерге чалганда өзүңөр жооп берген жоксуңар дейт. Анан карасам бир эле жолу чачыптыр чын эле. Келгиле биздин участкага келип кеткиле деп өзүрү келип мени офистен алып кетишти. Анан барып арыз жаздым. Арыз жазгандан кийин биз табабыз деп мындай жакшы эле ишенич тудурушту. Андан кийин ошол эле видеонун астында комменттерде баары жазып башташты. Мен бул баланы билем, анткени бети жакшы көрүнүп калды да. Бул баланы билем, бул жерде самсы саткан жерде иштейт деп. Анан мен курбуларым аны тез эле таап калышты да, журналисттерден анткени фотографиясын эле алып каякта иштейт, кайсы жерден жашайт экен, ошонун баарын таап, мен кайра тескөөчүлөргө жибердим. Карагыла, менин курбуларым тапты десем, ооба биз эле аны тапканбыз, келгиле очный ставка кылабыз дейт. Анан мен уже жалгыз барбай атам менен бардым. Атам менен барганда ал менен саламдашпай, мага менден кечирим сурабай, атаман келип кечирим сурат да. Мен атама кандайдыр бир ооба. Ал мен ээн болгондо же эмне, анан мен айтып, сен мага кел, сен мени урдуң, менден сурабайсыңбы депчи. Андан кийин жок, мен баары эле кечирбейм, болгонча ишти аягына чейин чыгарам дегенде, ой ушундай кичинекей майда нерсе үчүн эле канча эме кылдыңар деп кайра өзү эметип койду. Анан сен көрдүңбү, сен мындай раскаяние деген жок экен да андачы. Ал чын эле мен бир кылмыш кылдым деген ой келбептир ага. Ушундай түшүнүк түшпөптүр. Андан кийин макул жарайт деп арызымды албайм дедим. Дегенден кийин эле ушу канча 2-3 айдан кийин, даже андан көбүрөкпү? Жок, 1 жылдан кийин почти. 1 жылдан кийин менин коллегаларым ушу кайра милицияга кайрылышты да, ушу иш эмне болду деп сураса, ал ишти биз ошол эле июнда 1 жумадан кийин жапканбыз деп. Сизге кабар бербей эле жаап ошо. Мага ошол следователь да берген эмес, мен ошол алар ишти жапты деген күндөн кийин деле ошо кимге, милиционерге чалып жазып аткам да, эмне болду ишим дегенде, силерди психологиялык экспертизага жиберебиз деген. Жарайт деп күтүп аткам. Эч нерсе деген эмес, жабылды депчи. Көрсө ошол 1 жумадан кийин эле жаап коюшуптур. Негизи ушундай сымал көрүнүш болгондо кандай чараларды көрүш керек? Ошо арыз жазып жаткан тарап. Бул Айдай айымдын кабары жок эле, ал иш жабылып калган экен да. Мындай учурда эмне кылыш керек? Мисалы үчүн ал жоопкерчиликке тартылбай калды да ал бала. Эгер ушул тергөөчү тарабынан же болбосо ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан чечимине чыгарган чечимине нааразы болсо, сөзсүз түрдө жогорку органдарга же прокуратура органдарына сөзсүз түрдө арыз менен кайрылууга жабырлануучу укуктуу. Элвира айым, сиз жогоруда видеону көрдүңүз. Анда кыз эч бир үн катпастан, реакция көрсөтпөстөн автобустан түшүп кетүүгө аргасыз болду. Негизи эле ушундай учурларда кыздар кандай реакция көрсөтсө туура болот? Эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Биздин коомдо ошол жерден кыйкырып өкүрүп баштаса, дагы башкача мындай көз караш болот да. Бирок мен ошол жерде автобустагы ошол видео тарткан адамдарга ушунчалык ыраазы болдум. Негизи Эрмек мырза айтып кеткенге мен бир кошулуп айта турган сөздөр бар. Бизде деген англис тилинде харассмент, орус тилинде домогательство, кыргызчасында ыдык көрсөтүү деген мыйзам жок да. Аны биз жок десе парламентте отуруп алып, эмне ал мыйзамды жазбайсың деген суроолор келет да. Бирок парламентте өткөн чакырылышта ушул мыйзамды жазып иштеп чыгып киргизе албай койдук. Анткени коллегаларым дароо айтты. Сен киргизсең, биздин үй бүлөлүк мындай институтка, биздин аялдарыбызды эркектер менен такыр эле мындай мамиле түзгөнгө тескери жол берет деп каршы болуп алышкан да. Бирок ушундай учурларды канчалык коомдо талкуу көбүрөөк болсо, реакция көбүрөөк болот атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм, буну дагы биз кайра эле ошол мыйзамды көтөрөлү деп жатабыз. Бүгүнкү күндө парламентте 30 жылда биринчи жолу, мындай сөзүн ачыгда, неме түшүнүк киргизилип атат да. Сексуалдык асылдуу жана гендердик зомбулук жана асылдуу деген түшүнүктөрдү эми киргизип атабыз парламентке. Эми мына талкууланат, мен ойлойм, мен ишеним эле биздин парламентте депутаттар буга мындай каршы болбой баардыгы колдоп беришет деп. Андан кийин жанакы коомдук жерде жүргөндө бейбаштык эмес, хулиганство эмес, именно ыдык көрсөтүү деген мыйзамды ошондой беренелерди алып келгенде жалпы өкмөт тарабынан, администрация президенти да макул мындай позитивдүү карап, эл да буну туура түшүнүп, мен ойлойм ошол да мыйзамды алып келебиз. Анан кыз боюнча айтып кетсек, мен ал кызды деле түшүнүп атам, мен деле жаш кыз болгом да. Бизде негизинен ошенткенде адам комментарийди окуп калсам, эмне унчукпай эле бирөө жазыптыр, ей, наверное, нравится, раз молчит депчи. Мен аябай таң калдым да. Эми
негизи деген шок болгон адам, Айдай деле айтып атпайбы, биринчи шок болуп, азыр мен жанакы учурду 3 жыл мурда болгон учурду айтып берип атсам, мен таң калганым, күлүп сүйлөп атат да. Анткени уялып атат. Биздин менталитетте бул жөнүндө айткан аябай уят. Колуңан кармайбы, башка жериңен кармайбы, уяласың да, тиги башкалар өзгөчө эркектер көргөндө бул кантет, анан улуу аялдар көргөндө буну эми унчукпай эле койбойсуң дейт да. Жумушта ыдык көрсөтүү жөнүндө сөздөр болсо унчукпай эле койбойсуң деп. Мен өзүм башыман өткөн окуя жөнүндө бул 2018-те чыгарганда жада калса өзүм коллегаларым ушул сен ушу чоңой эле калган аялсың, бул жөнүндө эмне кыласың айтпайм, эмне боло берген иште депчи. Анан мен аларга мындай встречный суроо берип атам да. Сиздин кызыңызчы, сиздин сиңдиңизчи, байке эркек кишилергечи. Сизде өмүр бою кызматтуу болбойсуз да. Чоң кызматтуу болбойсуз, аркаңызда мындай коргой турган адамдар, эркектер жок болсо, ошол кыздарды ойлойлу да. Кандай болот десем, ошондо ойлонуп калышат да. Негизи реакция болуш керек. Үн чыгарып, бурулуп алып туруп, колунан келсе жалпыйта бир чабыш керек, чоңураак кыз болсо да. А бирок ал чоңураак кыздарга алар тийишпейт да. Физикалык күчтүү кыздарга тийишпейт. Мисалы мен ойлойм, Айсулуу Тыныбекова эч ким аны тийишпейт. Сөзүн ачыгы да. А мындай аябай өзүмдай мен ойлойм, мындай уялып, достойно алып жүргөн кыздарга именно ошондойго барып тийишет да. Желмост болуп асырып алып, колунан да, бутунан да, башка жеринен кармап, и маршруткада особенно давкаларда ушинтишет. Бурулуп алып, биринчи коомго кайрылат элем да. Ошо көрсөңүздөр, бизге канча студенттер келет, школьниктер келет, ошо экскурсия, ошонун баарын айтам да. Эркектер балдарды тургузуп алып, эми болот чоң эркек болосуңар, силерди үй бүлөнү башкарасыңар, ушул автобуста, маршрутта кетип алып, ушундайды көрсөңөр, жанына келип, эркек катары силерди, бизди, кыздарды кош керексиңер. Ошолорго болушкула, сөз түрдө үн чыгаргыла, айткыла, бул туура эмес деп. Анан ушундай адамдарды жоопкерчиликке тартмак тургай, атай мен ойлойм, кийин биз да буга келебиз да, реестр түзөбүз да, педофилдердин да реестрин түзөбүз, анан ушул ыдык көрсөткөн адамдардын да реестрин түзүп, ал адамдарды университеттерге жумушка албаш керек, балдар менен, жаш кыздар менен алек болгон бир ведомстволордун ал жерге да албаш керек. Мындай коом булардан булар коомдон тартмак, коом булардан алыс болуш керек деген сөзгө биз алып келебиз да. Анткени биздин менталитет деп шылтабаш керек. Уялып, анан Айдайга да айтып кетем, эч качан уялба, анан күлүп тартынып сүйлөбө. Бул аябай туура эмес нерсе. Бизде болсо айтып атса, аябай ушунчалык кыздарыбыз өзүн аябай жаман сезишет да. Ушуну эмнеге чыгара койдум, эртең тиги ата энем көрсө, туугандарым көрсө, кантет депчи. Бирок болушкан да адамдар көп болот да. Ошол көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн дагы эскерте айта кетсек, сиз жогорку кеңеште мурунку чакырылышта иштеп жатканда, жумушта ошо лифтте кетип баратканыңызда бир ал жактагы кызматкер сиздин депутат экениңизди билбей, тааныбай эле сизге колун асып койгон мойнуңуздан. Кыргызстандагы аял судьялар ассоциациясынын 2018-жылы жүргүзгөн изилдөөлөрүнө караганда, ошондой ыдыкка кабылган айымдардын 80%га жакыны психологиялык жактан чөгүп калышат экен да, өздөрүн аябай алсыз сезип калышат экен. Анан азыр экөөңөргө тең суроом болуп атат да, ошол маалдагы силердин сезимдериңер кандай болду? Анан кийинки ошол жашооңорго таасири тийдиби? Балким Элвира айым, сиз баштайсыз. Мен бир ошол лифттен чыкканда өзүмдү кичине бир нече мүнөткө жоготуп алдым да. Анан чыгып алып туруп мен кийин таң калып атам да. Чыгып алып туруп мен костюмду карап турдум да, мүмкүн көнөм кыскараак болуп калганбы, мен негизи кыска кийим кийбейм. Анан декольте ачык болуп калды деп өзүм карап, анан ойлонуп калдым, сен эмне өзүңдү күнөөлөп атасыңбы? Ал туура эмес кылып атсың, эмнеге сенде эмне күнөө деп туруп чыгып Твиттерде жазып койдум да, сен депутат болосуң, ким болосуң, даже депутат болсоң деле сага ушинтип ыдык көрсөтүлөт десем, анан ошол Твиттерди чыгарып коюп туруп унутуп эле калдым да. Бир нече сааттан кийин баары чалып атышат, туугандарым чалып атат, жакындарым чалып атат, ким экен ал депчи табабыз азыр. Эми эркектердин реакциясы ушундай болду да. Андан кийин үйгө келсем, апам ушунчалык капа болуп, бир туугандарым капа болушуп, Элвирже эмне болуп кетти, кандайча деп. Бирок мен мойнума ала турган нерсем, мен бир 2 жумадай жумушка барган жокмун. Ошол коомдук талкууда, коомдук реакциядан ушунчалык уялып, Айдай түшүнүп атам да, айтып атканда, ошон үчүн жанакындай сөздөр айтып атам да. Ушунчалык уялып, 2 жума жумушка барган жокмун. Бирок 2 жумадан кийин жумушка барганда, парламент төрагасына жанына басып барып айттым да, мен 2 жума жумушка кирген жокмун. Бир чалып сурап койбойсузбу? Элвира, эмне болду, өзүң кандай сезип атасың? Кээ бир коллегалардын реакциясына таң калдым, кээ бир аял коллегалардын реакциясына таң калдым. Мындай тамашалап, шылыңдап сүйлөгөндөрүнө.
Бирок андан кийин чыгып алып туруп ошол эл аралык уюмдарга кайрылды, ушундай бир изилдөө жүргүзөлүчү. Анан ошол изилдөө жүргүзгөндө мен ошол цифраларды алганда университеттерде ар бир 4-чү студент кыздарга ошондой ылдык көрсөтүлөт. Анан бир нече ошо проценттин статистикасын чыгарганда канча айымдарыбыз өзүнө кол салууга чейин мындай ошондой сезимдерге чейин алып келишет экен. Бул мырзаларга айтсак, мындай таң калган бир өзүбүз да ошол изилдөөнүн жыйынтыктарын угуп атканда ыйлаган да учурларыбыз болду. Аябай таң калдык да. Иштеген айымдар бар, үй бүлөлүү айымдар бар. Эмнеге жолдошторуңарга айтпайсыңар, туугандарыңарга айтпайсыңар десем, бирөөсү мени жумушка чыкпа деп айтат дейт, бирөөсү болсо менин тууганым уксам барып өлтүрүп салат дейт да. Ана кандай камалып кетсе мен кантем дейт. Ошондой бир чоң изилдөөлөрдүн натыйжаларын көргөндө, бул интернетте Google менен тапсаңыздар болот. Аябай бул 2018-те жүргөн изилдөөдө чоң мындай резонанстуу цифралар бар да. Айдай айым, ошол сиз ошол маалда аябай чечкиндүү кадамдарды жасагансыз, абдан туура да кылгансыз. Бирок ошол эле маалда ошол чечкиндүүлүктүн аркасында ички сезимдериңиз дагы жабыркап жатат да. Ошо психологиялык жактан сизге кийинки жашооңузга кандай таасир калтырды ошол окуя? Именно ошол убакыттагы сезимдерим боюнча айтып кетсем, негизи адам психологиясында ушундай кол салуу же дагы кандай бир шок окуяларга 3 түрдүү реакция болот да. Качып кетүү, катып калуу же мушташуу дегенчи бөлүнөт ушундай. Биринчи мына элбереде айткандай да, катып каласың, чын эле билбей каласың эмне кыларыңдычы. Ошон үчүн дагы там зордуктоо же дагы ушундай бир окуяларда деле аялдар көбүн эсе ушинтип катып калышат. Ушул рефлекс катары турган, каршылык көрсөтө албайт да. Анткени психологиясы сен деген, азыр деген ушул окуядан жөн эле ушинтип катып калсаң эле жашап чыгып кетесиң деген сигнал келет да. Анткени биздин организм деген сенин именно тирүү алып кетиш керек ушул окуяданчы. Тирүү ушул учурдан чыгып кетиш керек. Ошон үчүн же катып каласың, же качасың, же мушташасың. Мен бир аз эле каттым, анан кайра мушташууга кеттим да. Бирок бул мен өзүмдү кайра ушинтип мындай машыктыргам да. Башка аялдар башкача реакция кылат. Баягы деле видеодогу кызды айта кетсек, мисалы, ана баары күнөөлөшөт, сен өзүң анда эмнеге үн чыгарган жоксуң, эмнеге ушинтип эле чыкпай эле чыгып кеттиң депчи. Ал деле катып калды. Элестетип эле эшикте кетип баратсаңар, эркектер мисалы өзүнө билбейм канча жолу, бирок эч качан деле сезбейт болуш керек, өмүрүндө силерди бирөө башка жерлерде мындай кармаганыңарды билбейм. Бирок эшикте мына автобуста адамдар көп турган жерде сени бирөө кармалап атат деп катып эле каласың, болду. Андан кийин мисалы мен точно 100% ишеничтемин, ошол аялда автобуска кирүүдөн бир коркунуч жаралат. Сизде кандай коркунучтар бар? Мен деле ошол көчөдөн 1 айдай баспай калгам. 1 ай үйдүн жанында болчу да. 1 ай айланып барчумун үйгө. Анан кийин азыр дагы күндө өтөм ал жерден бир аз. Баары эле эстеп калам да, ушул жер эле деп эле эстеп каласың. Ушул коомдогу ушундай сымал окуялардан улам биздин дагы бир кесиптешибиз Александра Титова деген айым Аялдама деген китеп чыгарган. Анда да ушундай кыдыкка кабылган кыздардын окуялары чагылдырылган. Биз ошого кезек берип, андан кийин маегибизди улантсак. Более 6 месяцев я анализировала истории, которые мне присылали девушки. Мен коомдук транспортто ыдык көргөн кыздардын окуяларын 6 айдан ашык топтоп анализдедим. Жаш курагындагы айырмачылык абдан чоң. Айрым кыздар 8 жашында ыдык көргөнүн 35 жашында айтып беришти. Жаш курагы боюнча кайсы бир категорияны белгилөө өтө оор. 8 жаштан 14 жашка чейинки мектеп курагындагы кыздар өтө аярлуу. Тилекке каршы алардын көбү бирөөнө жардам сурап кайрыла алышпайт. Милицияга кайрылган чоң кыздар деле болушту. Алсак, китеп жазууга түрткү болгон негизги каармандардын бири Бийимайда ага ыдык көрсөткөн адамдын видеосу бар болчу. Ал киши алгач ыдык көрсөтүп, кийин маршруткадагы адамдардын көзүнчө уруп, кол салган. Анда деле ушундай резонанс жаралган. Бирок ал кыз милицияга кайрылганы менен эч бир натыйжа болгон эмес. Тилекке каршы кыздар үчүн коопсуз жеке чегара жок. Эркектер жоопкерчиликке тартыларын, сынга кабыларын түшүнүшпөйт.
биздин укук коргоо органдарында ыдык көргөзүү чыныгы кылмыш катары эсептелмейинче, кыздар арыз жазганда шектүүнү дароо издеп, жоопко тартмайынча бул кайталана берет. Эң жаманы кичинекей кыздарга кедергиси тийип жатат. И самое ужасное, что это наносит травмы маленьким девочкам. Мынакей ушул видеодон көргөндөй эле ыдыкка кабылган айымдардын саны өтө арбын. Бирок ошол эле маалда изилдөөлөргө да карай турган болсок, алардын кайсы бир бөлүгү эч кимге ишене албай, окуя тууралуу айта албай, укук коргоо органдарына да кайрылышпайт экен да. Мындан улам Эрмек мырза, сиздерге суроом болуп атат. Ушундай сексуалдык же болбосо башка ыдыктын түрлөрүнө кабылган кыздардан жылына канча арыз түшөт? Алар боюнча кандай чаралар көрүлөт? Жазага тартылгандары канча? Рахмат. Негизи Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы болгон Конституциябызда көрсөтүлгөн ар бир адам жеке турмушунун кол тийбестигине, абийиринин жана ар намысынын корголушуна укуктуу. Кыргыз Республикасында адамдын ар намысы бул абсолюттук жана кол тийгис деп көрсөтүлгөн да. Ушул жарандарыбызды негизи жана Элмира Жалалбековна айтып кеткендей, бүгүнкү күндө бул өзүнчө сексуалдык ыдык көрсөткөн деген берене жок. Бирок бул ушул сексуалдык ыдык көрсөткөндөрдү коомдук жайларда, коомдук транспорттарда ыдык көрсөткөндөрдү бул Кыргыз Республикасынын жана жогору айтып кеткендей укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126 менен чара колдонулат. 2025 жылдын 1 ай аралыгында бул 700дөн ашуун ушул майда бейбаштык менен протокол түзүлгөн. Анын арасында да ушул ыдык менен көрсөтүлгөн учурлар дагы кездешет. Эгерде ошондой автобустан ушундай учур боло турган болсо, кыз ошол жерден реакция кылып, эмне кылып атасыз деп анын колун тартып, да үнүн катуураак чыгарып айта турган болсо, алар эмнегедир мындай билмексен болуп, өлмүш болуп калып, ошо эмне болуп атасың, сага ким тийди, эч нерсе болгон жок деп таанып кетишет да учурдучу. Бүгүнкү күндө эгер милицияга коомдук талкуусуз эле, резонансы жок эле милицияга биздин кыздарыбыз чалса, ал жерден зордуктоо болдубу деп сурайт, сабадыбы деп сурайт. Жок десе анда кечирип коюңуз деп коюшат да. Сөзүн ачыгы. Ошондой деп нерсе бар. Сиз милиция чалсаңыз, ал жактан деген эми коомдо болуп атса дагы, ошону фиксировать эткен нерселер болсо, анда сиз ошол видеону алып, мына ошондой болду же интернетке таратсаңыз, анда реакция мүмкүн болушу мүмкүн. Эч ким баары эле мындай маршруткада, автобуста, коомдук жерлерде, базарларда, же тиги торговый центрде, же мектепте болобу, университетте болобу, ошондой нерсе коомдук иштеген жериңде болуп кетсе деле, баарды билмексен болуп калышат да. Анан ошол арызданган сен жаман болосуң да. Анан эгер мамлекеттик кызматта ошондой нерселер болуп кетсе, өзгөчө. Жетекчилик деген ызы чуу чыгып атат деп, үз жактан мен тил укпайын деп туруп, ал кызды жумуштан да кетирип салышат да. Ошондой нерселер бар. Эң биринчи болуп туруп, СМГди биз киргиздик. Жумуш ордунда зордук зомбулукка жеткирбөө деген, зордук зомбулукту эми недопущение насилия на рабочем месте деп коет. Ошол конвенцияны кабыл алгандан кийин июньга чейин зордук зомбулуктар боюнча, жумуш ордундагы ыдык көрсөтүү боюнча да көп беренелерди биз июньга чейин кабыл алыш керекпиз. Буну эмгек министри менен кечээ сүйлөшсөм, алардын өкүлдөрү айтып атышат, буюрса биз деген мына февралда да алып келебиз. Именно ыдык көрсөтүү, сексуалдык ыдык көрсөтүү, асуулуулар боюнча аныктамаларды киргизебиз, кошумча киргизебиз деп атышат да. Бул эмгек кодексине кирет да, буюрса. Демилге эле катары эле киргизилип жатат да. Бул деле кабыл алынбай четке кагылышып толук мүмкүн болуп жатат да. Ага ушул эже сиңдилер передачасы, Айдайга окшогон активисттер, биздин баарын түшүнгөн милиция кызматкерлерибиз, практика болуп жаткан нерсени билген башкы прокуратуранын өкүлдөрү, анан интернетте көрө турган, интернетте азыр караган биздин атайын кызматкерлердин өкүлдөрү дагы, булардын баардын реакциясы мен ойлойм парламентке келгенде коомдук талкуу, коомдо канчалык кызуу талкуулар болсо, ошончолук парламенттин депутаттарынын реакциясы күчтүүрөөк болот. Эми бүгүн быйыл канча 25-жыл, 26-жыл депутаттардын баары шайлоого барабыз деп чыгат. Шайлоого барганда 51% айымдар. Айымдардын добушун алам десең, сен айымдарга камкор адам катары көрүнүш керексиң деп, эркектер ошону ойлонот болуш керек деп мен ишенгим келет да. Анан жалпысынан эле ар бир мырзаларыбыздын кыздары бар. Бою чоң эми негизи бою жеткен же жаш кыздар болсо, мектепке бара элек кыздары байыны бир кызматкерим менен сүйлөшүп атам да, кызың канчада десем, кызым 4-тө дейт. Бир 5 жылдан кийин маршрутка менен жүрүп калат. Маршрутка менен жүрүп калганда ошол кызыңа бирөө кол менен тийсе эмне кылат? Өлтүрүп салам дейт да. Элбирже.
ошентип айтып атат да. Өлтүрүп салсаң, сен отурсаң, ал кызыңды ким багат десем, анан да ойлонуп калды. Ошондуктан ушундай мыйзамдарды алып келгенде давайте ойлонойлу деп. Ошентип ар бир мырзаларыбызга, өзгөчө эркектерге ошентип жеткиргенде, сенин балаң, кызың бар, сиңдиң бар, апаң бар, эжең бар, жада калса аялың бар, үйгө келип айтып бербесе деле, менин билишимче, мен ойлойм да, Кыргызстанда 99% айымдар үй бүлөсүнө келип айтып беришпейт. Жок дегенде бир жолу турмушунда зордук, зомбулуктун мындай күчтүү формасында, катуу формасында болбосо да, бирок кыдык көрсөтүүнү моюнунан өткөрүшкөн. Бирок эч качан анын үйүнө келип айтып беришпейт. Мен дагы бир окуяны уккам да, милиция кызматынын эң чоң даражадагы иштеген, жетекчилик кызматта иштеген бир байкенин кызын зордулап кеткенде, ал фактыны регистрация кылдырган эмес. Эмнеге десе, мен өзүм ушундай чоң кызматта иштеп алып, эл укса эме дейт деп. Обратная сторона тоже есть, да. Поэтому мен бул жерден ошончолук кыздарыбызга кандай биз коопсуздук ком чөйрө курабыз десек, ушундай мыйзамдарды парламент колдоп берет деп ишенем. Коомдук активисттердин да реакциясы болот. Анан жаңы муундун гендердик теңчиликке көз карашы башкача да. Ошо сиз жаңы эле эң чоң маселени дагы айта кеттиңиз. Бул кыздар ошондой ыдыктын кандай гана түрү болбосун көргөндө бир сокку алып жатса, бул экинчи сокку ошол коомдун ага карата реакциясы, коомдун ошол жабыркап калган кыздын өзүн жемелеп салганы, туугандары ошентип жанагында уялып, анан муну жашырып кой, айтпа, уят болобуз деген мамилеси болуп жатат да. Бул жаатта Айдай айым балким сиз айта кетесиз. Сиз ошол маалда ошол окуяны сиздин үй бүлө мүчөлөрүңөр кандай кабыл алды? Бул окуя болгондон кийин атам чалып айтты, мен видеону көрдүм, чыгарып турсаң деп. Биз бөлөк жашайбыз да, ошон үчүн көрүшкөн эмеспиз. Аябай жаман сөгүнүп өткөнсүң дейт. Стресс болдум да. Түшүндүрдүм, ата, мен силерде бирөө келип ушундай кылсам эмне кылмаксыз десем, мен урмакмын дейт. Мен деле ушундай уралган жокмун, бирок сөгүндүм, сөз менен урдум дедим десем. Түшүндүм деп. Ал түшүндү, атам өзү деле журналист, укуктарды жакшы билет да, барынча колдойт. Ошон үчүн мен да эртеси күнү барып, милицияга барып келди. Ким менен көрүшкөнүчө. Негизи бирок мен атам эле ушундай да, башкалардын аталары андай болбошу мүмкүн да, алар деле барып кандай кийим кийген элең, эмнеге кечинде жүрөсүң деп эле кайра кыздарына ушундай күнөөнү жаап, аларды күнөөлөшү мүмкүн. Аталар болбосо деле башка туугандары болот, ошол эле мектепте окуса деле баары эле кыздарды күнөөлөшөт. Бирок азыр мен бирсен байкап кетсем, биз байдан бери ошо ыдык, мисалы ыдык бар, ыдыкты ким көрсөтөт? Эркектер көбүнчө статистика боюнча биз аялдар жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Бирок ыдыктын себеби биякта эркектер, ошо эркектер жөнүндө сүйлөшүш керекпиз. Эмнеге ушундай нерсени кыласыңар? Эмнеге силер түшүнүп атабыз, жазасын көрүшпөйт да. Ушундай аялдар бар деле барып арыз жазып эметсе деле жазасын көрбөйт да. Ошон үчүн мен колума баары келеткен колуман ушуну кыла берейин дешет. Бирок баары деле биз эркектерге көңүл буруш керекпиз. Бул иш менен бир гана бул алдын алуу иштери менен бир гана ички иштер органдары жүргүзбөстөн, негизи ушул мыйзамдын субъекттерин баары бир комплекстүү жумуш алып барыш керек да. Мисалы үчүн билим берүү мекемелери, же бул саламаттыкты сактоо мекемелери, ушул сиз айткан ушул биз азыр көтөрүп жаткан ушул проблеманы түгүнөн карашыбыз керек да. Бул анын жаш кезин, ошол психологиялык абалын психологдор менен сүйлөшүп алып барыш керек. Ушул кандай максатта, ушул кандай негизде жасап аткандарын, ушунун баарын ушул жалпы жапа тырмак бул изилдөөлөр жүргүзүшүбүз керек. Жанагы кармалган, жакында кармалган ушул автобуста болгон окуяда үй бүлөлүү эле адам да, орто жаштагы, акыл эси өз мындай орду менен, акылы кем эмес, иштеген, средний статистический портрет да кыргызстандык. Эмнеге ошондой кадамга барып атат деп ойлойсуз анда? Алардан сураш керек. Көп нерсе деген тарбиядан болуш керек деп ойлойм да. Үй бүлөдөгү болгон окуялар, тарбиялар, үй бүлөнүн коомдо кандай нерселер болуп жатты, анан жоопкерчилик, анан мүмкүн ал жигитибизди тарбия берип жаткан ата энелери же тарбиядан колдон чыгып кетип өзүнчө бир жашоосу башкача болгон, бул бир жагы. Бирок ошол эле убакта туура тарбия берген үй бүлөдө деле ошондой окуялар кездешип атпайбы?
коомдо бул нерсе болот деп көз жумулуп калса, коомдо зордуктоо да болот, өлтүрүүлөр да болот. Мисалы менде кийин азыр эми күлүп айта берейин, лифтте андан кийин азыр эми уже канча жыл өтүп кетти, 6 жыл өтүп кетти. Башында деген лифттин ичине киргенде ошо мен менен кошо мырзалар кирсе, чоң бир грузовой чоңураак лифт бар да. Биягына мен кирем, калган киргендерим бар, бияк бурчуга тыгылып калат да. Я даже не обращала внимания, карабай элем деп карап, бир күнү байкадым да, эмне болот десем, мен аны туура эмес бир эме сүйлөп албайлы деп тамашалапчы. Башында аябай эмне болуп атасыңар деп, анан кийин күлүп калдым да. Коомдо деген ошол бир окуя резонанс болгондон кийин ошондой реакция болуш керек экен. Тура каласыңар дедим. Кыздар кирип атса, берирээк тургула дедим. Жаш кыздар кирип атса, арыраак тургула. Анан лифттин аркасынан чуркабай, кой тургула, чыгаргыла. Чыккандан кийин 1 мүнөт эчтеке болбойсуңар, күтүп тургула кыздар чыксын. Бизде мисалы жаш кыздар көп иштейт да парламентте. Стажерлор көп, студенттер көп, практика келген кыздар көп, аппараттарда иштеген жаш кыздар көп. Бирок жаш дейин десең, ошол окуядан кийин мага менден улураак бир топ жыл мамлекеттик кызматта иштеген аялдардан кат келип жатты да. Элвира, рахмат, ушундай карындаш, ушундай маселени көтөрдүң. Бирөөгө айтсаң уяласың, мен уже улгайган эле жашка келип калдым. Ушундай жетекчим бар, ушундай деген коллегам бар. Бирөөгө айтсам кызматтан кетирем, элдин баары сен шылдыңды айтып карып калдың, эмне көтөрүп атасың деп айтат деп. Аябай мен мисалы шок болгом да, ошо. Ал бир аял менен жолуксам, мени ушинтип жумуштан кетирем деп атат, эмне кылам деп. Ал жетекчиге мен чалган да убактым бар болчу да, чалып туруп, дагы бир жолу айтсаңыз, мен дагы бир жолу ушундай бир ситуация болуп калса, мен муну парламенттен атыңызды атап туруп, сүрөтүңүз көргөзүп туруп интернетке чарып коем десем, ошондон кийин токтотту деди да. Бирок ар бирөөсүн көзүн билдире албайсың да. Ар бир айым деген буну чыгарбайт да. Кайын журту бар, туугандары бар, күйөөсү айтат, сен моундай жүргөн үчүн ушундай кылып атат да сага дейт да. Ошондой нерселерди мен ойлойм бизде дүйнө жүзүндө ар бир адамдын неме деп коет да, жеке зонасы деп коет да. Жеке чек арасы. Ошо жеке чек арасы, туура айттыңыз да. Ошондо жок дегенде ар бир адам менен сүйлөшүп турганда жанына келип мурундан моун жабышып алып тура албай. Келип жок дегенде 50 сантиметр дистанция сакталыш керек. Лифт болобу, автобус болобу, маршруткада бизде мамлекет тарабынан шарт түзүлбөгөндүктөн ошо аргасы болуп атат да. Жалпысынан дистанция сакта. Жаш кыздарды көрүп атасыңбы? Ошо мырзаларыбыз, балдарыбыз да ошондой энелер, аталар өзгөчө ошондой тарбия бериш керек. Ыдык көрсөтүү бир курактагы эмес, ар башка курактагы айымдарга көрсөтүлөт. Анан эң эле коркунучтуусу бул 6 жашар кичинекей кыздардан тарта улгайган апаларга чейин ушундай учурларга дуушар болушат экен да. Анан жанагы жеке чек араны сактоо боюнча биздин ушу мектептерге атайын ушундай бир сабактар киргизилиши керек деп ойлойсузбу? Мектептерде болсо бүгүнкү күндө жок дегенде бир психологду ар бир мектепке камсыз кылып берсек да ошол деле жетишмек да. Анткени биз мектептерди алып бере албай жатсак, анан кошумча дагы тигини бул кызматкер алып бер десек, мектептин директорлорун бюджетке киргенде алар айтышат да, билим берүү системасында Элвира Жыралбековна биз кетип ала албай жатсак, бир психолог камсыз кыла албай жатсак, анан деген ыдык көрсөтүү боюнча отдельный специалист кантип алып келмек элек деп ошондой жооп болот да. Ошондо реалдуу ситуацияны караганда психолог менен камсыз кылыш керекпиз. Бул штатта уже бар, ошону деген сөзсүз түрдө айылдарда, региондордо ошол нерсени биз камсыз кылып бериш керекпиз бюджет жагынан. Чынында эле коомдо ыдык же харассмент деген түшүнүктү көп адамдар биле бербейт экенин биз ошо сыртка сурамжылоо алганы чыкканда байкадык. Көбүнчөсүнө барып ошо ыдык тууралуу харассмент жөнүндө сурасак эле, ал эмне, аны кандай түшүнсө болот деп жооп узатып жатышты да. Анан биз дагы ошо адамдарга түшүндүрүп айтып бергенге туура келип жатты. Мындай коомдук жайда монтип бирөөнү сиздин уруксатыңыз жок кармаласа ошол ыдык болот депчи. Анан биз ошол сурамжылоо алып келгенбиз, ошого көңүл бөлүп андан талкуубузду улантсак. Жашырганда эмне болот, ооба, ар бир эле кыз, бирок коркушат да эмнегедир мындай, же уялат, тартынат. Көбүнчө ыдыкты ошол туугандарынан, жакындарынан көрүшөт. Анан ошол эле коомдук жайларда, автобуста ошондой ыдыктарды көрүшөт да. Эркектин оюна деле кандай ойлор келди, кандай максатта, эми ал эркек деле ойлонуп атканда өзүнүн карындашы бар, эжеси бар, эми карындашым, эжем жок деп кылган күндө деле өзүнүн энеси бар дегендей. У моих знакомых такие ситуации были, и мне становилось очень тревожно за них. И они с такими, знаете, глазами, с такими испуганными глазами говорили. Мындай коомдук транспорттарда көп эле болот го деп ойлойм.
Анын үстүндө бизде транспорттагы тартыштык болуп аз жүрөт. Биздин коомдо бир аз билим жетишсизирээк, бир аз ойлонбой аракет кылып атышат да. Мындай шоковое состояние болуп калат. Мындай сага болбойт, сага антпей, минтпей деп өстүргөнгөбү балким мындай. Андай кандай мамиле кыларыңды билбей каласың да. Анан эптеп эле азыр бүтүп калса, анан кетип калсам деген сыяктуу анышып качыш керек болуп калат да ошондой учурдачы. Кандайдыр бир иш-чараларды мындай уюштуруш керек. Эркек кишилер мындай буну только элдердин арасында эмес, бул чоңдор жактан да, депутаттар тарабынан да каралыш керек. Себеби аял киши өзүн тыйган менен деле эркек өзүн тийбей атпайбы? Ошондуктан эркектер үчүн да кандайдыр бир чараларды табыш керек. Бул деген чындап эле аябай чоң көйгөй биз айрыкча кыздар үчүн. Себеби биз кызбыз, бизден кийинки да сиңдилерибиз бар, өзүбүздүн эжекелерибиз бар. Алар үчүн да кээде ушундай коркосуң да, эмне болот депчи. Ошол себептен мен оюмча биз көз каранды болбошубуз керек. Буга дайыма ушундай ситуацияга калсак жардам беришибиз керек деп ойлойм. Культура, маданият, тарбия аябай көп маани ойнойт го дейм. Адамдын тарбиясы эгер кандай десем айлана чөйрөсү, мындай кандай десем кимдер менен катташат, кимдер менен дос болуп жүрөт. Көбүнчө ошо нерселер чоң роль ойнойт деп ойлойм да. Тарбия эркек баланы дагы, кыз баланы дагы мыкты тарбиялаш керек. Ал үчүн энелер дагы, аталар дагы экөө бирдейинен аракет кылыш керек да. Бизде ошол тарбия жетишсиз болуп атпайбы? Балдар жаш кезинде алгачкы 6 жашка чейинки мезгилде аябай мыкты тарбия бериш керек. Андан кийин мектеп курагында өзгөчө түшүндүрүп, айтып, ар бир эмени мисал келтирип көрсөтүш керек экен. Пластыкта бул мындай уят эми акылга сыйбаган нерсе деп ойлойм бул. Эрмек мырза, сизге суроом болуп жатат. Ушул биздин мамлекеттик органдар менен чогуу ушул жаатта иш алып барасыңарбы? Мисалга, ошол эле транспорттун айдоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушундай эгерде транспортто окуя болуп жатканын байкап калсаңар, дароо токтотуп, бир арыз жаздырып, же болбосо ошол окуяны каттап, бирөөнө кабар бергенге жардам бериш керек, кызга жардам бериш керек дегендей, же болбосо башка мамлекеттик органдардын кызматкерлери менен биргеликте ушундай бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жаатында кандай иштерди алып барасыңар? Сиз жогоруда айткандай эле, ошо коомдук жайларда, коомдук транспорттарда сөзсүз түрдө түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ички иштер органдарынын кызматкерлери бул мектептерде дагы, студенттер арасында дагы сөзсүз түрдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп келет. Буга чейин дагы мындай иштер жүргүзүлгөн. Ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан ушул атайын окуу жайларга барып, мектептерге барып, ушул жогорку класстын окуучуларына айрыкча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Себеби дегенде алар ушу эрезиге жетип, ушул коомго аралашат да. Кечирим сурайм, сөзүңүзгө аралжы, бирок ушундай эле түшүндүрүү иштери ошол укук коргоо кызматкерлеринин өзлөрүнө дагы керекпи деген суроо туулат. Анткени арыз жазып барып кайрылса, сага эгерде зордуктап салбаса, же болбосо мындай денеңе бир физикалык бир жарат алып келбесе, сенин арызыңдын салмагы жок, эч нерсе кыла албайбыз деген сымал жооптор болуп жатат. Бул резонанстуу учурлар боюнча гана күнөөкөрлөр табылып жатат да. Айдай айымдын учурунда журналисттер өзлөрү таап беришкен экен да, ал адамдычы. Бул учурда болсо эл коом жапырт ушуну сындап чыкканы үчүн жанагы киши табылып атат. Бирок эч кимге кабар бербей эле тынч эле барып арыз жазса, ал арызы көз жазында эле калып жатат да. Бүгүнкү күндө ички иштер органдарынын кызматкерлери арызды албай койгонго эч кандай укугу жок. Сөзсүз түрдө ар бир келген арыз катталууга милдеттүү, жана чараларды көрүүгө милдеттүү. Ошондой эле арыз менен катталбаган учурлар болгон учурда дагы жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу катталган ушундай жогорку аталган учурлардай болсо дагы сөзсүз түрдө катталып мыйзамдуу чаралар колдонулат. Бүгүнкү күндө Бишкекте эми орусчасына система распознавания лиц камераларды киргизип атат да. Азыр жеке мекемелерде алар деген өздөрү коюп атышат. Эми мамлекеттик чоң жолдордо, мындай коомдук жерлерде болсо, мамлекеттик жерлерде болсо, ал жерде деген же муниципалдык жерлерде болсо, мамлекет тарабынан коюлуп жатат. Ошол система деген террористтерди гана издебей, ушундай ыдык көрсөткөн учурларды дагы издегенге колдонсок болот деп мен ойлойм да. Ошондо убактысы да белгиленет, бюджеттен миллиондогон, миллиарддаган каражат ошого бөлүнүп атат.
ошол система Бишкекте гана эмес, жалпы Кыргызстандын ар бир шаарына келечекте мен ойлойм айылдарда деле коюлуп туруп, кийин ушундай адамдын мындай аброюна шек көрсөтүлгөн учурларды далилдей албай жатабыз дегенде, ой эмне болуп кетти, жөн эле ойлоп таптың деген учурларда ушул камераны барып туруп, саат убактын белгилеп туруп таап алабыз деп мен ишенем да. Азыр практикалык жүзүндө кыска нуска айта кетсеңиз, азыр биздин ушу көрүүчүлөргө дагы пайдалуу кеңеш болуп калсын. Ыдык көргөн айым кыз ошол окуяны далилдеши үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Мисалга, дароо телефонго тартыш керек, же болбосо телефонго тарта албай калса, балким коомдук транспорттун айдоочусун же башка жүргүнчүлөрүн күбө катары чакырыш керекпи? Ал кишини колдон качырып жибербеш үчүн эмне кылыш керек? Ошо практикалык кеңештериңерди кыска нуска айта кетсеңиз, балким айдай айым токтоп кетет. Рахмат. Негизи туура айтасыз. Эң негизгиси бул ушундай ыдыкка кабылган учурда сөзсүз түрдө унчукпай калбастан сөзсүз түрдө жардам суроо керек. Элде жарык жерлерге барууга аракет кылыш керек. Коомдук транспортто бараткан болсо, сиз айткандай эле ушул жарандардан ушул жардам сурап, фотофиксацияга, видео алууга сураныш керек. Же болбосо өзү дагы ушул видеого тартууга аракет кылыш керек. Негизи эле бул коомдук транспорттарда деле бүгүнкү күндө көбүндө видеокамералар орнотулган, сөзсүз түрдө. Көптөгөн ушул укук бузууларды жасаган жарандар баары ушул базага киргизилген. Алардын өздүгүн аныктоо эч кандай бир кыйынчылык туудурбайт. Айдай айым, сиздин кеңештериңиз бар кыздарга? Кыздарга эң жакшысы албетте психологко барыш керек. Анткени мындай нерселерден кийин бир травма да калышы мүмкүн. Психологко бара албасаңыздар деле эң жакын курбуларыңызга айтып бериш керек. Бөлүшүп, ошону айтып бергениңерде гана бир аз өзүңөрдү жеңилирээк сезип каласыңар деп ишенем. Анан дагы бир кеңешим. Мисалы, мен андай эмес, мен силер эмнеге дайыма ушу эркектерди күнөөлөйсүңөр деген эркектерге кайрылгым келет. Жарайт, силер андай эмес болгонуңарга биз да абдан сүйүнүчтөбүз. Бирок сиздер деле көрөсүздөр ушундай нерселерди, ушундай учурларды көрөсүздөр. Же тамашадан башталат буларчы. Тамашалап коюшат, жумуштан да бир жерден. Ошол жерден эле сиз айтсаңыз болот да, досуңуз болобу, кесиптешиңиз болобу, ай бул туура эмес деп, ошондо силер баштап, силер тыйып баштасаңыздар деле эркектер бул деген жалпы эле ушу укук коргоо органдарынан эмес, биздин коом тарабынан деле жаман көрүлө турган нерсе турбайбы деп өздөрүн да кармап калышат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан негизи ушул зомбулукка кабылган аялдарды коргоо боюнча ушул атайын мобилдик приложение иштелип чыгып атат. Зомбулукка кабылган адамдар ушул эгер кандайдыр бир кайталануу учуруна туш келе турган болсо, ушул мобилдик приложение аркылуу ушул кнопканы басып, ал чакыруу ушул жакынкы кызмат өтүп жаткан ички иштер органдарына келип түшөт. Бүгүнкү күндө бул мобилдик приложение иштелип жатат. Качан даяр болуп калат? Эми жакынкы ушул бүгүнкү күндө ушул системалуу киргизүү жана ушул документтештирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жакынкы күндөрү бул ишке берилет деп айтып кетебиз. Себеби дегенде бул эми булга эң негизгиси жана эме түрү каралып атат да. Ушул зомбулукка кабылган адам эгер кайрадан ушул кабыла турган болсо, же болбосо ушул зомбулук жасаган адам кайрадан кайталануу учурлары боло турган болсо, сөзсүз түрдө ушул кнопканы басууга жардам берүү каралып атат да. Рахмат, тилекке каршы биздин убактыбыз чектелүү, соңуна келип чыгып калды эфирибиз. Биздин студияга келип пайдалуу маек куруп бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн биз эжесиңдер берүүсүндө коомдук жайлардагы ыдык жана коомдук транспорттагы ыдык көрсөтүү тууралуу талкуу курдук. Мындан ары ар бир жаран башка бирөөнүн жеке чек арасын коргойт деген ниеттебиз. Эфирде мен Наргиза Айсекова алып бардым. Көрүшкөнчө.